Көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Өзүңүздөр көрүп, күбө болуп тургандай эле биздин студиябыз өзгөчө кооздуктарга бөлөнүп турган чагы мына ушундай өзгөчө бир чополор. Кимдердин колунан жаралып ушундай кооздуктар кантип пайда болот деген суроо баарыбызды эле кызыктырат болуш керек. Ал эми биз дагы ушул суроого кызыгып, ал эми дал ушул сурообузга жооп алуу үчүн дагы биз студиябызга конокторду чакырдык. Ал эми келген конокторубузду мен тааныштырып өтө турган болсом, дал ушул жакында эле көп болуп элек Чопо арт эмоция борбору деп атайын бир негизделген. Дал ушул борбордун негиздөөчүлөрү бүгүн бизде конокто. Эржан Эмилбаев, ошондой эле Эрмек Алтымышбаевдар бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кутман таңыңыздар менен дейли. Эшикте суук болгонуна карабай, жан дүйнөңүздөрдө жылуулук, жакшы маанай бар деп ишенели. Ооба, чоң рахмат сиздердин да кутмандуу кушубак таңыңыздар менен. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Ушундай куттуу эфирде жүз көрүшүп отурганыбызга аябай кубанычтабыз биз дагы. Анан ушул чополор деп, эмоция борбору деп айтып калдык. Анан кийин эң эле ушул башкы сөзүбүздө токтолуп өтпөйлүбү? Идея кайдан келип, негизи байкасак буга чейин Чопого кайрылгандар азыраак болгон болсо дагы мындай азыркыга салыштырмалуу да. Анан сиздердики бул идея кайдан келди? Негизи бул идея, бул проект иштелип жатканына болжол менен 1 жылдын жүзү болду. Бул проекттин аябай изилдеп, анализ кылып, жакшы эле издендик. Бул эң биринчи идея, бул интернеттен эле, Инстаграмда отуруп эле биз керамисттерге катталып калып, ошолордун жумушун көрүп, сиздер деле көрүп калсаңыздар керек мындай. Бул аябай кызыктуу процесс да. Мисалы, карапачылар бар, керамисттер, башка өлкөдөгү, мисалы, СНГдагы алардын баардыгы ушундай нерсени жазып атканда процесс аябай кызыктуу да. Ошол кызыктуу процесстерди мен көрүп калып, Инстаграмдан, интернеттен өзүм да кызыгып калгам да. Анан кызыгып, Кыргызстандан дагы мен өзүм барат турган студияга араштырдым. Мен дагы ошол аураны, ошол атмосфераны сезгим келди. Ошону кармап, ошол процессти көрүп. Ага чейин жазап көргөн эмессиз. Мен көргөн эмесмин. Интернеттен эле көрүп жүрүп, кызыгып, анан өзүм издештире баштадым. Кыргызстанда ошондой студия барбы деп. Негедир ошол моменттерде биз издегенде Кыргызстанда мындай карапачылык студиясы чыккан эмес. Ошол эле СНГ мамлекеттеринен, Казакстанда, Өзбекстанда мисалы карапачылык өнөрү бул аябай өнүккөн да. Аябай чоң студиялары бар. Бирок бизден караштырсак ошол маалда негедир чыккан эмес. Анан кийин бизде ошондой идея пайда болду. Биз дагы өзүбүз ачсак, анткени бул кыргыз кол өнөрчүлүгүнө да кандайдыр бир таасири бар, кыргыз кол өнөрчүлүгүнө бир бөлүгүбүз бар да, карапачылык бөлүгү. Ошого бир аз дагы басым жасап, чопочулук өнөрдү, ошо карапачылык өнөрдү бир аз дагы өнүктүрөлү деген негизги ой менен ачылган. Анан ушул даяр болгончо буга чейин атайын бир топурак даярдалат дегендей, аны ачытылат деп айтылат. Анан ушул процесстер кандай өткөрүлөт негизи? Эмнеден башталат? Сиз жооп бериңизчи. Негизи эле бизге студияга келердин астында эле бунун өзүнүн этаптары бар. Анткени бул биринчи казылып эле сразу жасалганга өтпөйт да. Казылгандан кийин бул суюк абалга келинет, чыланат, андан соң сетканы өтүп, лишний таш топурактардын баары алынат. Андан соң дагы өзүнүн гипстен атайын формалары бар. Ошо формаларда туруп, гипс өзүнө суусун сиңирип алып, анан кийин гана даяр болот да. Андан соң бизге келгенден кийин дагы биз аны ийилеп, ичинде аба болот, абаларды чыгарып, анан кийин гана эксплуатация, башкача айтканда жумушка баштайбыз да. Бунун да өзүнүн тонкосттору бар, өзүнүн методдору бар. Ошентип даярдалат. Анан ушул негизи топурак кайсы жактан, мындай көчөдө жаткан эле топуракты алып колдоно албайбыз да, туурабы? Албетте, анан негизи кайсы жактардан алынып келинет? Анан кыйынчылыктар болбойбу? Негизинен өзүнүн процесси бир аз кыйын, ага бир аз көбүрөөк да жер керек. Сиз айткандай, бул көчөдө эле жаткан бир топурактан болбойт. Бул атайын ошол нукура кыргызча аты Чопо деп аталат. Биздин Чопо арт студиябызда ошол нукура кыргызча ат ошол Чопонун атынан аталган да. Бул азыр Чүй областы боюнча эң эле жакшы Чопо ошол Ивановка айылында бар. Биз болсо атайын ошол бизге даярдап жаткан агайларыбыз бар. Биз ошолордон эле даяр абалын алабыз да.
Сиздер негизи буга чейин өзүңүздөр бул тармакта эмес болчусуздар. Өзүңүздөрдүн кесибиңиздер башка, жумушуңуздар башка дегендей. Анан өзүңүздөр изденип, анан ошол айтып өттүңүз агайларга барып, үйрөнүп, анан баштадыңыздар да, негизи бул жагы бир аз кызыктуу болгон, анткени биз ушул мастер, негизи эле мастер көйгөйүн бир аз эме серьезный кабыл алган эмес болчубуз да, ойлонгон эмеспиз. Биз оюбузда видеолорду көрүп атканда ал жакта аябай эле баардыгы жеңил да. Ооба. Келгенде эле любой адам кармаса эле жасап кетет деген ойдо биз мастерди көйгөй кылган эмеспиз да. Ушул досупм экөөбүз биринчи аппаратыбызды алдык Россиядан. Үйгө алып келдик, анан кийин кел жасайлы деп тааныштарды издеп отуруп ошол чопонду да таптык. Анан оюбузда сразу эле болуп кетет деп эле бирөөбүз видеого тартып, бирөөбүз кармап баштады. Бирок анчалык биз ойлогондой оңой эмес экен. Анын да өзүнүн методдору бар экен. Негизи биз өзүбүз дагы биринчи эле баштаганда бир аз ага чейин кармадык. Бирок өзүбүз дагы ошол кардарларыбыздар менен кошо үйрөндүк десек да туура болот. Мастер класстарда эле өзүбүз баштап ошо менен үйрөнүп кеттик да. Анан ушул чопо арттын ачылганына, түзүлгөнүнө 1 жылдын убактысы болуп калды, 1 жылдай болуп калды. Анан бүгүнкү күндө абалы кандай ошол 1 жыл мурункуга салыштырмалуу, жаңыдан ачылып баштагандан анан бүгүнкү күндө абалын айтып өтсөңүз. Чопо арт эмоция борборунун ачылганына негизи 1 ай эле болду. Просто бул проект даярдалып жатканына 1 жылдай болду да. Ортодон 1 жылдай биз издендик, анализ кылдык, андан кийин гана ачылды. Өзүңүздөрдү өстүрдүңүздөр, өзүңүздөр түшүнүк алдыңыздар дегендей. Ошол процесстерди анализ кылдык, конкуренттерди анализ кылдык. Андан кийин могу үстүстөгү айдын ноябрь айынын 26-сында гана ачыла алдык биз. Азыркы учурда 1,5-2 айдын жүзү болду ачылганыбызга. Азыр болушунча рекламага басым жасап, элге таанылуунун аракетин кылып атабыз. Буюрса кызыгуу бар экен. Кардарларыбыз баймой келип атат. Көбүнчө ушул кайсы курактагылар келет экен? Кызыккандар кайсы курактагылар болуп калат экен? Негизи бул карапачылык өнөрүнө кызыкканга жаш чектөө жок экен да. Бизге 2,5 жаштагы кызын алып келгендер болду, мисалычы. 70ке чыккан, почти 70ке чыгып калган бир атабыз дагы келди. Ошону кармап көрөйүн, мен кылып көрөйүн дегенче. Көпчүлүк бөлүгү ошо бир 18 жаштан 25 жашка чейинкилер көбүнчө келип атат да, жашыраак кардарларыбыз. Анан сиздердин өзүңүздөрдүн кесибиңиздерге, буга чейинки жасаган жумушуңуздарга мен абдан кызыгып атам да. Негизи буну өз алдыбызча үйрөндүк дегенде деле мындай кооздукту жаратуу чындыгында оңой эмес нерсе. Анан өзүңүздөрдүн балким буга чейин сүрөтчүлүк өнөрүңүздөр бар беле, же болбосо ошол тармакта, чыгармачыл тармакта жүрдүңүздөр беле дегендей. Негизи мен Түркия мамлекетинде окуйм. Багытым дагы туризм тармагы. Азыркы учурда дагы мен студент болуп эсептелем. Анткени 2-чи семестрда мен Турцияда университетинде сабактарым бар. Буюрса 2-чи семестр барып, ал сабактарымды бүтүрүп келем деген ойдо турам азыркы учурда. Искусствого негизи кызыгуум жок болчу мурда. Эч кандай сүрөт тарта албайм, бирок негизи кисточка кармагым келет, бир нерсе тарткым келет, бир нерсе жараткым келет. Бирок негедир ал тармактан мен өзүмдү көрө алган жокмун, шыгым жок экен, мен сүрөт тарта алган жокмун. Негизи аракет кылып көрдүңүз, аракет кылып көрдүм, мисалы. Бирок болгон жок. Андан кийин ушуну чопочулукту, карапачылыкты Инстаграмдан кызыгып жүрүп, мындай хобби катары өзүмө кабыл алдым. Мен бир күнү ушул нерсени кылып, күндө болбосо дагы, айына 1-2 жолу болсо дагы мен алектенип тургум келди бул иш менен. Анан кийин Кыргызстандан караштырдым, жогоруда айткандай эле, бирок чыккан жок. Барып тургун келе турган жер издейт экенсиң да. Андай жер издедик, таппадык. Анткени буну дагы кисточканын жардамы менен боесок болот. Мисалы, көп эле кардарларыбыз, бизде ангоп деген краскаларыбыз бар да. Атайын ошо керамикага өзүнчө жасалган, анын дагы составында чопонун кандайдыр бир элементтери кошулган бир краска десек болот, аны ангоп деп аталат да. Анан ошогуну биз мисалы бир буюмду жаратабыз, коздосок болот, могул сыяктуу узурлорду түшүрүп, анан кийин эле ошол жерде ангоп красканын жардамы менен буну боесок болот да. Бул экөө салыштырып көрө турган болсок, эки башкача боелгон негизи. Бул бир канча этаптардан өтөт. Мисалы, бул бышырылат.
жазалат, анан 2 жума кургайт да. Анан кийин биз буну мешке алып барып бышырып келебиз. Бунун бышыруу технологиясы дагы бир аз өзгөчө. Мисалы, биз өзүбүз билген духовкалар 450-500 градуска чейин эле болсо, бул бышырылган мешиттер болсо, печкалар 1300 градустагы ысыктыкта буларды бышырып берет. И то жарым саат, 1 саат эмес, бул 6 сааттан 12 саатка чейинки убакыттыкта бышат да. Анан кийин биз бышырып алабыз биринчи. Бышырылгандан кийин могу көрүп аткан краскалар, бул краска десек дагы болот, мындай глазур деп коебуз да. Глазур дегенибиз бул айнектен эле бир суюк абалы да. Ошону мисалы краскалайбыз, кайра бышкандан кийин. Глазур менен краскалайбыз, андан кийин кайра бул печкага кирет да. Печкага кирет. Краскадан кийин дагы. Глазур кылынат да, анан кайра печкага кирет. Печкага киргенде жанагы порошок бир аз дагы эрийт да, анан айнек болуп калат да. Көрсөңүз, ушундай кызыктуу этаптар бар. Мисалы, 1300 градустагы ысыктыкта бышат деп атабыз го. Булар кадимки эле чок бар го, чок көрүп жүргөн эле ошондой болуп, кып-кызыл болуп калат да печканын ичинде. Туркияда окуп жүрөм деп калдыңыз, анан бизге салыштырмалуу ал жакта чопо өнөрү ушул карапачылык жакшы өнүккөн байкасам. Ал жакта кандай болду? Ал жактан да атайын издеп көрдүңүзбү? Негизи ал жактан көп деле издеген жокмун мен. Анткени идея чыккандан баштап эле мен Кыргызстанда эми ал жакта окуум почти бүтүп калды да, мен 4-курсмун. Ал жакта окуум бүткөндөн кийин мен все равно Кыргызстанга келмекмин да. Ал жактан тапканда деле бир-эки жолу эле барганга жетишмекмин да. Анан Кыргызстандан көбүнчө издештирдим. Кыргызстандан чыккан жок. Анан кийин Кыргызстанга кылалы деген ой болгон да бизде. Келиңиз анда сиздин буга чейинки кесибиңизге токтолуп өтпөйлүбү? Негизи меники да Түркия менен байланыштуу. Мен Кыргыз-Түрк Манас университетин быйыл бүтүрдүм, теология факультетин. Негизги тармагым теология, религиоведение, дин жагы да. Жогоруда айткандай эле досум мага идеясын айтканда мага аябай жакты, анткени негизинен мен атам дагы өзү художник. Мен да кичинекей кезимде ошо сүрөт менен алектенгем, курстарга баргам, бирок сүрөт менен бул карапачылык экөө эки башка нерсе экен, негизи искусствонун түрү, бирок эки башка да, анткени тигил жакта кисточка менен иштеп атабыз, а бул жакта чопону контролдош бир аз кыйыныраак экен да. Бунун тонкостьтары бар экен, колуң бир аз эле кыйшайып кетсе, мисалы сүрөт тартып аткандан өчүрүп койсоң болот да. А буну жасап атканда колуң бир аз кыйшайып кетсе эле бул бузулуп кетет, өзүнүн тонкостьтары бар экен да. Негизи эле жогоруда айткандай эле Эржан досумдун идеясы, ал идея келгенде эле мага айтты, ошо менен мага да аябай жакты, мен да ишендим. Анан кийин экөөбүз чогуу баштайбыз деп өзү айткандай эле 8 айдан бери жүрүп келдик. Кудайга шүгүр, тилеген ой максаттарыбызга жете алдык. Азыр дагы ошол ишибиз жакшы болуп жатат. Негизинен ошондой. Негизи мен буга чейин көргөм, бирок кызыккан эмесмин да. Кызыгуу ошол досум айткандан кийин мотивация да берди, ошо менен мага да аябай жагып калды да. Демек азыркы учурда бүгүнкү күндө убактыңыздардын көпчүлүк бөлүгү ушул чопо менен өтөт деп айтсак болот да, Негизи ошондой. Азыр почти турсак дагы, жатсак дагы ушуну ойлонуп. Ишиңиздерге да чопо кирип калдыңыз керек, ошондой. Негизи бир иш менен аябай көп алектенгенде ошондой да. Уктап атсаң дагы ошол эле нерсени кыла бересиң. Мисалы, азыр күн суукка байланыштуу бир аз дагы болсо биздин кардарларыбыз азайып кетти. Күн жылуураак болгон учурларда бизде запистер аябай көп болот да. Мисалы 12-де келип биз 10го чейин эч нерсе жебей, ичпей 10го чейин иштеген күндөрүбүз болуп калды. Ошол күндөрү барып эс алайын десең дагы мындай көзүңдү жумсаң деле ошол эле элестер да. Колуңдагы лай, мындай бир нерсе эле жазып аткан болосуң. Мисалы, колубуз лай болуп жүрүп аябай көмүп калган үчүн мындай беттерибизди кармай албайбыз. Анан кийин уктатып жатканда деле ошондой да. Мындай бир жерин кармай албай калсаң, мен колум лайбы дегендей түшүнүк келип калат экен да. Анан ушул элдин келүүсү азыр суукка байланыштуу бир аз басаңдап калды деп атпайсызбы? Анан мастер-класстарды өтүп аттыңыздар. Ошолор тууралуу да токтолбойлубу? Кандай болуп атты? Жаш курагына чектеп аттыңыздарбы же болбосо каалоочулар келип эле атайын өтүп аттыбы? Негизи Чопо арт эмоция борборунун иштөө графиги эртең мененки саат 10дон кечки саат 10го чейин 12 саат биз кызматтабыз. Каалаган учурда кардарларыбыз келе албайт. Бир күн, эң азы бир күн эрте бизге жазылып коюш керек, алдын ала жазылуу бар.
анан каалаган убактына өзүнө ыңгайлуу бир убакытта бизге жазылат. Ошол моментте келсе, мастер класс бизде 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү биз орусча айтканда ручная лепка деп коебуз. Мисалы кичинекейибизде баардыгыбыз эле пластилин менен иштеп көргөнбүз да. Ошол ал жерде дагы негизги максат кичине болсо дагы, аз убакыт болсо дагы, жарым саат, 1 саат убакыт болсо дагы биз келген кардарларыбызга мындай жаштык кезин, балалык чагын бир аз да болсо эсине түшүрүү максатында биз ошол ручная лепка деген этабыбызды киргизгенбиз. Ал жакта биз пластилин ордуна эле чопо деген лайды беребиз. Чопо лайынан каалаган буюмду жасашат. Ал болсо ал жерде 2 жума аралыгында куурайт. Жана биз аны бышырып келгенден кийин ушул сыяктуу эле бир идиштер же болбосо сувенирлер пайда болот. Мисалы, бул жерде дагы жаш чектөөлүгү жок. Келген коноктордун баардыгына эле программабыз бирдей. Анткени ар бир адамдын ой жүгүртүүсү, мындай фантазиясы ар кандай болот экен. Бирөөсү бир буюм жасаса, бирөөсү сувенир жасайт же болбосо мындай Илбирсте карасаңыз, ушундай сыяктуу дагы жаныбарлардын элесин чагылдырган бир буюмдарды да жасаган кардарларыбыз көп да бизде. Анан экинчи этап болсо ушул эле көрүп аткан ровный болгон, идеальный болгон формадагы ваза дейбизби, ваза, кружкаларды жасайбыз. Анан ал этаптардан кийин жазалуу процессинде ушундай кооздолот буларыбыз. Кооздолгондон кийин ар ким каалагандай бир сөз же болбосо өзүнө каалаган бир цитатаны, аттарын жазган кардарларыбыз бар. Анткени карасаңыз, аябай жакшы жазылганда бул аябай сонун бир идиш болот. Анан сувенир катары дагы үйгө барып туруп, бизге көбүнчө анан жуптар келет да. Жаңы үйлөнгөндөр, мисалы, ошолор келет көбүнчө. Алар келип туруп, ушундай жакшы бир сөз жазып кетет да. Мисалы, үйдө идиш аяк кагышпай турбайт деп биз келген конокторубузга да айтабыз, мисалы. Жакшы бир сөзүңүздөрдү жазып коюңуздар. Үйүңүздөрдө идиш аяк кагышып кеткенде ушул идишти карап туруп анан бүгүнкү болгон эмоцияны, бүгүнкү болгон жакшы бир көз илмемдерди ушул идишти көрүп туруп, мындай символика дейбиз го, сүйүүнүн символикасын жазаңыздар. Ушуну көргөндө бүгүнкү күнүңүздөр эсиңизге түшүп, мындай жакшы кайра жакшы кандай десек, бири-бириңиздер болгон сезимдер кайра сүйүүңүздөр күчөйүп тургандай бир идиш жазып, жакшы бир сөз жазып коюңуздар деп биз сунуштайбыз келген кардарларыбызга. Ошол балалыкты да эске салабыз деп калбадыңызбы? Ошон үчүн дагы атайын бир эмоция борбору болуп калды болуш керек, э? Аты да ошол атына коюлуп. Анан буйрутма бергендердин да саны артып атса керек, э? Бүгүнкү атайын негизи кызыккандар көп болуш керек. Негизинен кызыккандар көп экен биринчиден. Экинчиден азыр дагы билбей жаткандар да аябай көп да. Анткени биз азыр көбүнчө ошол маркетинг, башкача айтканда реклама жагынан көп иштегенге аракет кылып атабыз. Анан бизге келген коноктор да айтышат да, негизи биз бар экенин билбептербиз депчи. Негизи чын эле биздин негизги кардарларыбыз билбейт экен да көптөрү мындай нерсе бар экенин, жасаса болот экенин. Бирок азыр Кудайга шүгүр, негизи кызыккандардын саны жакшы эле. Биз ойлогондон дагы жакшы болуп жатат, шүгүр. Кардарларыбыз дагы жада калса, биздин постоянный клиенттерибиз дагы пайда болуп калды. Бир эмес, бир нече жолу келген адамдарыбыз бар да. Чындыгында белекке берсе, же болбосо жакын адамдарыңа тартууласа, өзгөчө бир белектердин катарын толуктайт болуш керек деп ойлоп атам. Анан негизи жашоодо билгенибизден биле элегибиз көп эмеспи? Анан дагы болсо изилдеп аткан чыгарсыздар, э? Ошол эле интернет булактарынан караппы, же болбосо атайын бир китептерин окуппу, дагы деле изденүүнүн үстүндөсүздарбы? Азыркы учурда биз күндө эле ошол процессти өзүбүз көрүп атабыз. Ар бир буюм жасаганда, мисалы, бир буюмга окшошпойт да, жасап аткандачы. Ошол жерден мисалы ар бир кылган буюмдан биз бир нерсени, эки нерсени кээде үйрөнүп калабыз. Мисалы, бул жакты ичкерткенди башында билбечикпизчи. Карасаңыз, бул форманы жасаш мисалы кыйын да. Могулар. Бул дагы кыйын болсо керек. Бул дагы аябай кыйын. Буну мастерлерибиз жасаган негизи эң башында. Бул жагын чоң кылып барып туруп, бул жагын ичкертип кетиш негизи азыр кыйын. Бирок азыр биз өзүбүз жасап калган буюмдар, мисалы, бул бышыралар элек. Бирок карасаңыз, аябай кооз болуп, биз ушундай бир буюм жаратканга биздин азыркы учурда үйрөнгөнүбүз, тажрыйбабыз жетип калды да. Өзүңүздөр жасаган эмгекти көрүп да өзүнчө бир бактылуулук сезимдер болуш керек, э? Негизи буну өздүк баа дейбиз го, самооценка. Мисалы, бир нерсе жаратканда,
өздүк баа чындап эле көтөрүлөт да. Чындыгында, ооба. Ойлоносуң да. Чын Менин эле ушул колумдан келе турбайбы ушул деген нерсени мен сезим, да? жасап койдумбу, ушул нерсени мен жасай алдымбы деген сразу мындай самооценка көтөрүлөт да. Ооба. Негизи ар бир жараткан буюм бири-бирине окшошпойт жана бирок ар бир жаралган буюм бизге өзүнчө бир эмоция тартуулайт да. Башкача айтканда. Анан бул бышырылбаганы деп калбадыңызбы? Анан негизи ушул боюнча калтырсак деле болот да, туурабы? Же болбосо сынып калабы, же бышкан менен айырмасы эмнеде болуп калат? Айырмасы мисалы буну азыр сууга салып кое турган болсок, бул эзилип эле кадимкидей кайра лай абалына алмашып кетет. Булар мисалы обычный эле биз билген керамика да. Мындай өзүбүз колдонуп жүргөн идиштер деле ушул сыяктуу эле топурактан жасалат, лайдан жасалат. Жана бунун сыртына мондай глазурь берип коет да көбүнчөчү. Биз үйдө колдонуп аткан пиалалар деле, тарелкалар деле ушундай эле нерседен жасалат. Просто анын үстүнө же болбосо баардык жактарына биз глазурный краска берилип калган болот да. Айырмасы ушундай эле. Булардын чыдамдуулугу канчалык? Балким мен колуман түшүрүп алдым. Ал учурда сынып калабы же болбосо? Негизи бул деле сынып калышы мүмкүн, ооба. Обычный эле биздин тарелкаларда сыяктуу эле, эгер каттуураак жерге түшүп калса сынып калат, бирок биз жасалган буюмдар көбүнчө калыңыраак жасаганга аракет кылабыз. Бизде случайлар болду, ошондой жагдайлар. Биздин колубуздан түшүп кетти, бирок сынбаган учурлар да болду да. Абдан жакшы. Анан дагы ушул алдыга бир пландарды коюп аткан чыгарсыздар, ошол эле борборду кеңейтүүбү же дагы бир кандай пландар бар? Негизи албетте ар бир иштин башында план болбосо ал иштин өнүгүшү аябай кыйын болот дейт го. Биздин дагы буюрса келечектеги пландарыбыз бар, ушул чопочулук, карапачылыкты өнүктүрөбүз деген ойлорубуз бар. Негизинен эле өзүңүз дагы биздин студиябызга келип кеттиңиз жакында эле байкадыңыз болуш керек. Биздин көңүл бурган нерсебиз бул биздин эле өзүбүздүн маданиятыбыз да, өзүбүздүн культурабыз, өзүбүздүн колоритибиз да. Студиябыздын дагы жасалгаласы ошол кыргыз колоритинде жасалган. Өзгөчө ошол өзүбүздүн маданиятка көңүл бурганга аракет кылдык да. Андан соң ошол өзүбүздүн эле маданиятты, культураны өнүктүрөбүз деген оюбуз бар. Буюрса ушул Бишкек шаарынан эле башка филиалдардан баштасак, андан соң келечекте башка дагы областтарга жеткиргенге аракет кылып жатабыз. Демек жерлерден дагы күтсөк болот экен, э? Экинчиден биздин азыр эле ошол услугабыз иштейт, бул на вызов да. Башка жактагы областтардагы адамдар бизди чакырса, биз деле барып өзүбүздүн ушул услугабызды көрсөтө алабыз да. Негизинен азыркы биринчи максатыбыз ошол Кыргызстан. Андан кийин дагы буюрса негизги пландарыбыз бар. Бирок ушул Кыргызстанды буюрса жеткирсек, дагы кийинкилерин дагы кылабыз деп ойлоп жатабыз. Негизи эле азыр өзүңүз да билсеңиз, адамдардын баардыгы ошол телефон жана башка нерселер менен көп алектенип калышты да. Өздөрүнө көңүл деле бурушпай калышты. Убактыларым бар ошол нерсе менен кетип атат. Бул нерсе искусство негизи эле аябай керектүү нерсе да. Арт-терапия деп коет да. Сиз деле уксаңыз керек, негизи известный эле термин. Бул искусство менен дарылоо дейт да. Ошол нерсе чын эле жан дүйнөгө керектүү нерсе экен да. Анткени бул өзүбүз эле айткандай аябай тонкий нерсе деп атпайбызбы? Бул нерсени жасап атканда баардык көңүлүңдү, баардык вниманияңды ушул нерсеге бурбасаң, бир нерсе жасаш аябай кыйын да. Ошондуктан бизге келген адамдар да айтат да, мен баардык проблемаларымды унутуп калдым дейт да, иштеримди. Анткени чын эле бул нерсени көңүлдүн баардыгын бурбаса, бул нерсени жасаш аябай кыйын да. Ошондуктан бул жан дүйнөнүн эс алуусу деп айтсак да туура болот да. Ошол эле учурда бул сабырдуулукту дагы, эрктүүлүктү дагы бекемдейт болуш керек, э? Бир нерсенин үстүнөн карап отуруп, анан адамда сабыр пайда болот болуш керек деген ой пайда болот. Албетте, анткени бузулган учурлар да көп болот. Ошондуктан ошону таштап кетпей, ошонун аягына чейин жасап, э? Ооба. Экинчи нерсе, биз кардарларыбыздын баардыгына айтабыз. Эң сонун кооз бир вазаны сатып деле алса болот да. Анткени базарларда, магазиндерде азыр көп эле керамикадан жасалган нерселер бар. Бирок биз жака келгендин эң орусча айтканда изюминкасы, сонун жери бул өзүңүздүн колуңуз менен жасаган бир нерсе да. Сиз келип, балким жубайыңыз менен, балким өзүңүз досторуңуз менен келип, өз колуңуз менен жасаган бир идиш болот да.
өз кол менен жасалган нерсе ар дайым бааланат. Ооба, баалуу болот. Сатып алган 100 идишке караганда өзүң жасап алган Албетте. бир идиш чындыгында өзгөчө бир эмоцияларды тартуулайт болуш керек. Анан ошол сиздерге кайрылууну каалагандар же болбосо тайын барып үйрөнүүнү каалагандар дейбизби, же болбосо буйрутма кылууну каалагандар сиздерге кантип байланышат, сиздерди кайдан табат? Негизи мастер класс дегенде кээ бир кардарларыбыз, кээ бир мекендештерибиз мындай туура эмес да түшүнүп калат экен да. Мастер класс десе, мен деле башында туура эмес түшүнгөм ал терминдичи. Мастер класс десе бир мастер келип туруп, мындай эле жазап туруп, ошол процессти эле көрсөтүп коет деп дагы ойлошот да. Кээ бир конокторубузчу. Чын-чынында ал терминди чечмелей турган болсок, мастер класска мастер келет, кардар келет. Мастер биринчи процессти көрсөтөт. Бул мындай болот, бул жер мындай кылыш керек, бул этап мындай, бардык этапты мындай толук кандуу түшүндүрүп берет. Жана экинчи глина берилет бизде. Ал глинаны, ал чопону беребиз, лайды. Ал чопон менен ошол келген коногубуз өзү жасап көрөт да, мастердин жардамысыз. Бул экинчи этабы да, мындайча айтканда, бир буюмду мастер менен чогуу жасайт. Экинчи буюмду лайды беребиз. Өзүнүн каалаган нерсесин жасаганга аракет кылат. Биз айтабыз, чындыгында эң биринчи буюм, эң биринчи нерсе биз бул жерде эмоция сатабыз. Процесс кызыктуу, сиз буюмга кызыкпаңыз. Бул процессти жакшылап жаттап калыңыз. Балким бүгүн болбойт. Анткени бир отурганда эле бир буюм жасап кетиш чындыгында кыйын. Буга чейин кардарлар болду, бирок аябай шыктуу, аябай жөндөмдүү кардарларыбыз болду. Алар бир отуруп бир нерсе жасай алгандар болду да. Бирок көпчүлүк учурда экинчи лайыбызды берилгенде ал бир нерсе жарата албай калышат да. Анткени мындай жөндөмү жок адамдар болушу мүмкүн, же болбосо концентрацияны туура кое албайт, же болбосо мындай башка проблемалары болгон адамдар болушу мүмкүн да. Жөндөмдүүлүктү дагы арттырат. Жөндөмдүүлүктү арттырат. Ошол эле учурда самооценканы да ошол жерден эле бизге мактанат да. Мен мону жазап койдум, караңызчы дегенде биз дагы аябай сүйүнөбүз да ал жерденчи. Чындыгында алар бир нерсе жаратып, ошол нерсеге аябай суктанып, аябай эмоция менен бизге кайрылат да. Ошондо биз мындай нерсе жасап койду, караңызчы дегенде биз дагы колдон келишинче мактап, аябай дем бергенге аракет кылабыз дайыма. Биринчи жолу келген конок деп айталы, кийинки жолу кайрадан сөзсүз келет болуш керек, себеп дегенде биринчи жолу келгенде абдан кызыгып калат да. Негизи ар бир адамдын өзүнүн ой жүгүртүүсү, өзүнүн фантазиясы болот экен. Кээ бирлерге жакпагандар да болот экен. Анткени мисалы кээ бир адамдар аябай тазалыкты жакшы көрөт. Мисалы колдору лай болуп отурганын каалабайт, же кийими бир жерине лай чачырап кетсе, мындай аккуратно иштеш керек экен бул жерге деп. Анан көбүнчө кыздар келет, тырмактары аябай узун болгондур. Тырмак чындыгында бул процессте тоскоолдук жаратат. Анткени бизде сөмөй менен иштейт турган, бул бармак менен иштейт турган этаптары бар. Ошол жерлерде алар иштей албайт да. Чынына келгенде биз көпчүлүк бөлүгү мисалы жасалган буюмдун 70%-ин ал учурда биз өзүбүз кылып бергенге туура келип калат да. Эгер тырмагы узун кыздар келип калсачы, ошондой учурлар бар. Андыктан тырмагыңыздарды кыскартып барыңыздар деп айтып өтөлү. Кайрылуу. Анда ошол буйрутма боюнча дагы суроо бердим эле, ошого сиз жооп бериңиз, анда сиздерди кантип таап, кандай кайрылат, Негизинен азыр ошол медиа жагынан көп иштеп жатабыз. Азыркы учурда басымдуу биздин кардарларыбыз Instagram баракчабыздан тапса болот. Instagramда chopo.art деп жазылып турат. Кирсеңиздер эле ошол жакта баардык толук маалымат бар. WhatsApp номерибиз, связьда номерибиз бар. Анан азыр дагы TikTok ачылды. TikTokто дагы барбыз. Башка дагы ыңгайлуу болуш үчүн башка дагы соцсеттерди караганга аракет кылып жатабыз. Бирок азыр основной ошол Instagram, TikTok, анан кийин WhatsApp'тан кайрылса болот. Instagramда көбүнчө биздин маалыматтар чыгып турат. Күн сайын жаңы маалыматтар болсо ошол жактан чыгып турат. Публикациялар, келген кардарларыбыз, отзывдар жана номерлерибиз ошол жакта толук бар. Биздин дарегибиз болсо Юсуп Абдрахманов 135 деп келет. Биз азыр Тугис дейбиз го, 2 ошол жакка дагы Chopo Art студиясы деп жазса чыгат. Башкача айтканда бизге көбүрөөк таанымал торговый центр бар, Мото деген, советский Токтогул дейбиз го. Ошол көчөлөрдүн кесилишинде биздин студия жайгашкан. Жогоруда айткандай эле биздин студия жуманын ар күнү эртең менки саат
10-дон кечки саат 10-га чейин кызматта. Анда ыраазычылык билдиребиз сиздерге ушул таң эрте келип өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү ушинтип жалпы элге тартуулап, анан дагы биздин көрүүчүлөргө жакшы эмоция тартуулап өттүңүздөр. Сиздердин ишиңиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Алдыдагы жакшы пландар түзүп атыптырсалар, алар дагы ишке ашып, буйруса жерлерде ушул Чопо арт студиясы ар бир жерде болсун деген жакшы тилек кылалы. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин келген конокторубуз менен дагы бир тааныштырып өтө турган болсом, Чопо арт студиясынын негиздөөчүлөрү Эрмек Алтымышбаев жана Эржан Эмилбаевтар бүгүн бизде конокто болду. Сиз дагы ушул Чопо арт студиясына барып, өзүңүздүн эмоцияңызды сезип, өзүңүздүн бир колуңуздан өзүмдүн колуман келет экен деген бир ишенимге келип, жан дүйнөңүзгө бир жакшы бир учкундарды тартуулап, жан дүйнөңүздү байытып, жан дүйнөңүздү тынчтандырып келиңиз деп айтып өтөлү. Ал эми биз алдыдагы көрсөтүп, биз дагы барып ушул Чопо арт студиясынан өзгөчө берүү тартып, кененирээк чагылдырып келгенбиз. Анда бирдиктен назар салалы дагы, кайрадан студиядан кескелели.